Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен трейдинг, торговля кылып акча табабыз. Бүгүнкү видеороликте мен айтып кетмекчимин, достор, биз уже, точнее мен өзүм целиме уже жетейин деп калдым. Получается, 200 миң долларга чейин. Акыркы выводы меники 30 миң доллар болчу эле да. Давайте историяга кирип көрсөтөйүн. И бул жакта бизде почти что уже 200 миңге жетиптирмин да. Мынакей акыркы вывод получается февраль 26 числодо вывод кылыптырмын да, 30 миң долларды. Итого, достор, азыр баланста дагы 167 миң бар, но мен ойлоп атам, достор, ушул приблизительно бир жумадан кийин, достор, балансымды жеткиземин деп, бүгүн дагы торговля кылып, возможно, уже какой-то бир процентин уже биз торговля кылып балансыбызды көтөрүп коебуз да, приблизительно 170, 175 миң дагы кылып иши мүмкүнбүз да. Ошон үчүн, достор, байкап туруңуздар, каналда лайктан басып каналга катталыңыздар. Сиздер дагы ушундай акча тапсаңыздар болот, достор, биздин командабызга кошулуп. Командабызда обучение, сигналдар менен жана копи трейдинг дагы бар, достор. Если вообще ноль болсоңуздар, эчтеке билбесеңиздер, сиздер рисковать этпей, үйрөнбөй туруп, сиздер копи трейдингке кошулуп алып эле акча тапсаңыздар болот да. Вот, если сиздердин мындай өзүңүздөрдүн знанияңыздар жок болуп и өзүңүздөр рисковать эткиңиздер келбесе да. Вот, подробно, достор, бардыгы телеграмда. Обязательно мен барыңыздарды телеграмга чакырамын. Ошон үчүн, достор, телеграмда бардык маалыматтар бар. Мынакей бүт бардык статистика бүгүнкү биздин копи трейдингибиз. Вот, уже эртең мененки торговляда плюс 3300 сом кирешеге чыктык, достор, да. Вот, даже эртең менен даже жумушка деле турбай койсо болот деп ойлойм да, мындай киреше менен. Бүгүн бизде торговлябызда, туугандар, биздин өзүбүздүн целибизге чейин жетишибиз керекпиз, 200 миң. И бүгүн ушул целибизге кичине болсо дагы дисциплина менен, достор, биз ошончо суммага, ошончо максатыбызга, целибизге жетебиз. Сиздер байкайсыздарбы, мен өзүмдүн соодамда дисциплина менен и какой-то бир өзүмдүн эрежем менен торговля кыламын да. Аз болсо дагы медленно, но уверенно, долгосрокко мен плюска чыкканга аракеттенем, достор, да. Если сен дагы ушундай долгосрокко үйрөнүп, долгосрокко да торговля кылганды үйрөнгүң келсе, анда биздин телеграмыбызга катталгын. Телеграмда обучение, сигналдар алып, сен дагы ушундай үйрөнүп акча тапсаң болот. Азыр давайте биз платформага кирели. Биз сиздер менен бүгүн технический анализ менен соода кылабыз. Валютная пара АЕК теневая ОТС валютная парасында биз биякта байкап турабыз. График вроде бы бизде восходящий болуп көрүнүп атат, но бизде бул жакта мынакей минимумдар бар да. И как раз ушундай минимумдардан биз киришибиз керекпиз да. Мынакей просадкаларды көрүп атабыз и ушундай просадкалардан биз жогоруга киришибиз керекпиз да. Азыр график көрүп атканда деле бизде астыңкы минимумда жүргөндөй и биз ушул жерден сделкабызга киребиз. Давайте 200 долларга мен сатып алууга ачамын. Бул жакта бизде графигибиз жогоруга потенциал восходящий болуп жогору көздөй кетип атат. И в принципе мындай моменттерде биз астыңкы уровеньдерден жогору ачышыбыз керекпиз. Керемет, достор. Биринчи сделкабыз биздики плюс болду. Балансыбызды көтөрдүк. Уже плюс 160-170 долларга көтөрүп койдук, достор, да. Итак, кеттик дальше. Азыр биз сиздер менен ушул эле котировкадан дагы сделка ачайлы. Графигибиз азыр минимальный уровеньде турат. 2 опцион бул жакта дагы бир жолу покупкага ачып беремин. Жакшы моменттер чыкканда раз киребиз и жакшы точкаларды кое бербей опционго кирип алышыбыз керекпиз да. Бул жакта көп ойлонбош керек, көп думать этпесек, бул жакта, точнее көп думать этсек, бул жакта биз поездди кетириши мүмкүнбүз да, достор, да. Биз анализ кылабыз, анан жакшы точкада анализ кылып көрүнүп калат бизге и ошол жерде ойлонуп пока ачсамбы, ачпасамбы деп ойлонуп отурган чакта, достор, поезд уже кетип калат да. Ошон үчүн, достор, биз бул жакта быстро и реактивно мындай реагировать этишибиз керекпиз да. Итак, бул жерде бизде минимумдар жана максимумдар көрүп атканда деле, так, АЕ теневая сделкабыз плюска жабылды, достор. Керемет. Итак, мынакей. Давайте кайра биздин опционубузга киребиз да. Валютный пара, биз уже адашып кеттик. Так, валютная пара кайсы болчу эле? Валютная пара GBP австралиецте бизде бул жерде графигибиз уровень сопротивлениябыздан бизде бул жакта пробой кылып атат. Обновление максимума. 1 мүнөткө 2 опцион менен жогоруга киремин, туугандар. Бул жакта бизде тренд жогоруга уланып кетиш керек, достор, да. Көрүп атканда деле бизде минимумдар көтөрүлүп эле кетип атат и максимумдар дагы бул жакта азыр көтөрүлүш керек да. Мурда бул жакта бизде азыр 1 мүнөттүк таймфреймге которулайын и көрүп атканда деле, достор, бизде тренд восходящий болуп атат да. И максимумдар дагы бизде обновление болуп атат. Бул мен кайсыл стратегияны кайсы паттернди колдонуп атам да.
Бул жакта менин торговлямда билесиңерби, бул жакта азыр бизде азыр жаңы формация болуп атат. Жаңы стратегиямды силерге айта кетейин, достор. Формация H деп коет буну. H деген эми бул кыргызчасы же орусчасы N деген буква да, же болбосо И да. Туура И болот. А англисче бул H болуп калат да, мынакей. Типа N достор да, мынакей. Н болгондо бизде көп ситуацияда, көп моменттерде бизде могу үстүнкү уровень максимум пробой болуп, анан дальше жогору көздөй кетет да. Вот. Формация H. В общем, могундай болот достор да. Вот. И бизде үстүнкү уровень могул сопротивление пробой болуш керек да. Вот. На примере силерге көрсөттүм. И бул валютная парадан сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Отлично. Биз уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюс кылып коюптур достор. Так, кеттик дальше достор. Кийинки валютная пара биз уже $200 ачсак деле, биз көрдүңүздөрбү, уже 6 сделка плюс чапсак деле балансыбызды уже $1000 чейин почти что, ну эми көтөрөйүн деп калдык да, $1000 чейин еще жете элекпиз да. Ошон үчүн достор, биз бул жакта азыр кичине суммабызды көтөрүп, агрессивныйраак кичине торговля кылышыбыз керекпиз да. Точнее, не агрессивно, а просто сумманы көтөрүп, чоңураак суммага ачышыбыз керекпиз да, если прибыльды, ощутимый прибыльды кааласаң да. Кийинки сделкабыз валютная пара мат доллар ОТС. Коррекция болуп атат. Көрүп тургандагы деле толкун менен график уже астыңкы уровеньге төмөнгө түшө баштады. Бул жакта бизде мурда тренд восходящий болуп келатып эле, бизде мынакей мурдакы картинаны кайталап атат да. Биз могул жерде байкасак болот. Бул жакта бизде мынакей кичинекей расширяющийся моундай коррекция болгон да, кичинекей коррекция. Азыр болсо коррекция чоңураак көрүнөрү. Мурдакы эле коррекцияны бизде кайталап атат могул жактагыдай. 3 жолу болгон бул жакта мынакей. И бул жакта дагы 3 жолу болгон да, мынакей көрдүңүздөрбү? 1, 2, 3. Мынакей үчүнчү да. Вот ошол эле просто чоңураак болуп атат достор, потому что график чоңойгон сайын графиктин кыймылы, движениясы и расстояниялары чоңоюп барат да. То есть спиральдай болуп чоңоюп кете берет достор. Волатильность күчөйүп да. Вот и бул жерде биз азыр давайте 1 мүнөткө азыр сатайлы. 2 сделка менен, и биз мурдакы тарыхын көрдүк да, что бул жакта тренд восходящий эле болуп келатат. И в принципе достор, мурдакы тарыхты деле карап туруп, азыр ушул жакты деле коюп койсок болот да, ушул жакка. И в принципе азыр могу астыракка түшсө дагы, бул сделкабыз жабылгандан кийин биз уже кийинки сделкабызды решать этебиз да. Либо покупкага киребиз, либо продажага. Но мен бул жакта азыр бул сделкабыз жабылса, мен жогоруга киремин, потому что мынакей мурдакы тарых айткандагы деле кайталанып атат да. Азыр биз могул сделкабыз плюска жабылса же минуска жабылса деле кийинки суммабызга давайте сразу даярдап коеюн. $225 достор дагы 2 опцион ачамын да. Бул сделкабыз если минуска жабылып калса да. Так, 12 секунд и пока что достор сделкабыз успешно, уверенно плюска жабылып атат. Так, ладно. Анда эмесе кайра $100 сумма инвестициямды түшүрөмүн и 1 мүнөткө достор бул жакта уже астырак точкадан жогоруга кире беремин достор. Давайте ушул жерден 2 опцион ача берейин. Всё. И көрүп тургандагы деле мынакей мурдакы тарых, мен ойлойм, азыр бул жакта дагы кайталанат деп да. Если кайталанбай калса, анда достор биз расстраиваться этпейбиз достор. Бул рынок эми кээде не то кылып коет да, потому что биз бул жакта көрүшүбүз боюнча бул жакта тоже мынакей кайталанып атыптыр. Кичинекей болуп келиптир да, мынакей бир красная линия, потом экинчи красная линия дали бул жакта моундай коррекциялар менен да, падение болуп айланган. Потом уже бул жакта 1 2 болуп турган бул жакта мына. Анан бул жакта 3-өөгө айланыптыр да. Азыр бул жакта мынакей уже тоже 3 болуп атат, но возможно даже и 4 дагы болуп калышы мүмкүн да, же болбосо глубокий коррекцияга түшүп кетиши мүмкүн да график. Ошон үчүн достор, мен ойлойм, рынок өзү негизи билгендей жылайт да. Вот и прям 100% мен прям уверенно деп айтсам дагы туура эмес болуп калат да. Анткени бул рынок и но все же бул жакта сделкабыз плюска жабылды достор да. Отлично. Плюс-минус уже балансыбызды $1000 көтөрүп койдук и давайте решающий сделка дагы бир жолу достор MAT USD OTS'тен жогоруга 2 опцион менен кире берейин достор да. Мурдакы тарых вроде кайталанып атат и давайте дагы бир жолу рисковать этебиз. Так, бул сделкамды избранныйга коеюн и давайте кийинки котировкаларга акырын өтүп карай берели да. Жакшы ситуацияларды кантип издеймин, кантип анализдеймин, ушунун бардыгын силер дагы көрсөңүздөр болот да азыр. Мынтип эле издеймин туугандар, ушинтип эле карап, жакшы ситуацияны табамын и киремин да. Пока жок достор. Давайте анда биз өзүбүздүн сделкабызга кирели. Өзүбүздүн сделкабыз
плюска жабылды. Бир сделка плюс, бир сделка минус. Акыркы секундта достор. Бирөө 3 пунктка эле жабылып калды. 3 пунктка минус. Ладно, достор, давайте анда следующийге өтөйлү, башка котировкага. Кийинки сделкамды австралиец швейцарский франктан ачамын. Бул жерде бизде нисходящий тренд болуп атат. И бирок бул жакта бизде поддержка бар экен. Поддержкадан азыр пока что давайте 3 опцион ача берейин жогоруга. Мынакей 2 мүнөттүк таймфреймде силерге көрсөтөйүн анализимди бул жакта кандай болуп атат. Поддержка бизде бул сатып алуучунун уровени да. Мурда график бул жакта паденияга болуп түшүп келген, паденияга айланып түшүп келген график. Сатуучулар да графиктин баасын давить этип вниз. Далее бул жакта бизде мынакей какой-то бир поддержкабызга келди, отскок болду, далее кайрадан график ушул поддержкабызга келди. Андан кийин кайра көтөрүлдү и кайра бир жолу дагы бир жолу келип атат да поддержкабызга. То есть бул эмнени билдирет? Бул уровень бар экендигин да. Уровеньде реакция болгон экен мурда и бул жактан дагы бир жолу возможность бар, что график дагы бир жолу отскокко кетет. Ошол себептен бул жакта мен жогоруга ачып атам да. Мынакей акыркы 5 секунд и да, достор, реакция бар. Реакция бар и бул сделкабызды биз уверенно плюска жаап кеттик, достор. Отлично. По итогу, достор, биз бардык эле сделкабызды плюска жаптык да. Могул бир эле минус бул не считается, потому что бирөө плюс, бирөө минус болуп калды, но все же плюсовойго кошпой берели, туугандар. Так, следующий валютная пара. Давайте мынакей аут доллар OTS'тен ачабыз. Бул жакта тоже график кайталанып атат. Но если мындай кыйгачынан карап көрсөк, бизде двойная вершина болуп көрүнүп атат. Бирок бул вершина прям до конца эле түшүп кете бербейт да. Биз азыр 2 мүнөттүк таймфреймге өтүп карап атабыз да. Мынакей 5 секунд, 5 мүнөттүк таймфрейм. Бул жакта бизде зеркальный уровень бар экен, но бул уровень пробой болот деп ойлоймун, достор. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймибизде байкашыбыз боюнча бизде бул жакта даже уровень жок экен да. Вот ошол себептен туугандар 1 мүнөткө давайте по тренду бул жакта сопровождать эте берели. Жогорку потенциал дагы бизде бул жакта көтөрүлүш керек и 2 сделка менен жогоруга ачып беремин, туугандар. Также туугандар бул жакта биз ушул линияларды коюп коебуз, чтобы бизге бардыгы көрүнүктүү, түшүнүктүү болгудай да. Так, бул жакта дагы түшүнбөгөндөр дагы бар, новичоктор, ошон үчүн линияларды сызып коюп коелу да. Эмнеге бул жакта кандай картина болуп аткандыгын түшүндүрүп да. Мынакей бизде моундай коридор болуш керек деп ойлоймун да. Ну, наперед мен ушундай анализировать этсем, возможно, даже и мындай дагы башкача сценарий дагы болуп калышы мүмкүн, но мен ойлойм бул жакта бизде ушундай бир картина болот го деп да, потому что бизде көрүп аткандай эле мурдакы тарыхты байкап көрсөк, бизде прям четко уровень мындай красивый болуп жылып атыптыр да. Уровень сопротивлениядан поддержкага, поддержкадан сопротивленияга и возможно мен уже анализ коюп атам, что үчүнчү жолу дагы возможно бул жакта график көтөрүлөт деп да. Так, 1 секунд и бул сделкабызды да плюска жаптык, достор. Мощный торговля, туугандар, бүгүн саат 12:27 болуп атат. Азыр бизде командабызда соода башталат. Күндүзү саат 3-тө. Ссылканын бардыгы комментариянын башында болот же ушул эле видеонун описаниясында болот, достор. Бул жакта сиздер сигналдарды алсаңыздар болот. Торговый сигнал анализ менен келет без задержки да. И обучение дагы бар, и копи трейдинг дагы бар, достор. Кошулуш үчүн болгону мага телеграмга жазасыздар, туугандар. Телеграмга катталсаңыздар да болот. Открытый телеграм каналга да бул жакта бардык маалыматтарды жана кошулуу менеджерге жазып кошулуп алсаңыздар болот, достор да. Бардыгы бекер, достор. Обученияга акча төлөбөйсүздөр, болгону жазасыздар. И бүгүнкү соодабыз, туугандар, бизде плюсовой, только плюстар менен биз соодабызды жыйынтыктайбыз, туугандар. Балансты плюс-минус где-то бир 1500 $1600 чейин көтөрдүк да. И ушул жыйынтык менен, достор, биз бүгүнкү соода обучениябызды анализ кылганды үйрөнөбүз да, үйрөнүп бүттүк. Ушул менен, достор, бүгүн бизде стримибизде жолугушабыз. Стримибиз бизде кечки саат 10-11 болот, достор. Көрүш үчүн ушул каналга катталасыздар, колокольчикту басып койсоңуздар, стрим башталганда же болбосо жаңы видео ролик чыкканда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат. Сиздерге баарыңыздарга торговляда ийгилик каалаймын, достор. Обучение кошулгусу келгендер жазыңыздар и эмки видео роликтерде биз сиздер менен жолугушабыз, достор. Все, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин.